Эфирде жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Студиядан Норузбек Шабданбек уулу, алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Мамлекеттик Михаил Лушухин атындагы асыл тукум кой өстүрүү чарбасында кыркын өнөктүгү башталды. Тамчылатып сугаруу менен картошка өстүргөн дыйкан. Бүтүрүүчү класстар мамлекеттик экинчи экзаменин тапшырышууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7-июнда Финансы министрлигинин 100 жылдыгын майрамдоого байланыштуу салтанаттуу иш-чарага катышты. Президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, финансы жана экономика тармагындагы адистерди, ошондой эле республиканын каржылык туруктуулугун бекемдөөгө салмактуу салым кошкон ардагерлерди куттуктады. Ал белгилегендей, жалпысынан финансы системасы өлкөнүн өнүгүүсүн аныктоочу негизги критерий болуп саналат. Кылым карткан тарыхында жарык менен караңгы жанаша жүргөн турмуштагыдай эле финансы министрлигинин жетишкендиктери да, жоготуулары да болду. Министрлик биздин коомдук турмушубузда негизги ролду ойноп, экономиканын бардык тармактарын туруктуу өнүктүрүүгө, социалдык программаларды ишке ашырууга жана өлкө жарандарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга салым кошкон. Андан кийин мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аз эме болду. Кыргыз Республикасынын финансы экономикалык чөйрөсүн өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы жана кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин 100 жылдыгын майрамдоого байланыштуу 3-чү даражадагы Манас ордени менен финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Абдувапов, финансы министри Алмаз Бакетаев, финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабековдор сыйланды. Мындан сыркары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен бир катар кызматкерлер сыйланышты. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик салык кызматынын имаратынын курулушуна капсула салуу аземине катышты. Мамлекетти өнүктүрүүдө салык кызматынын ролу эбегейсиз. Салык кызматы бул салык мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөгөн жана мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин олуттуу бөлүгүн камсыз кылган кубаттуу мамлекеттик орган, мамлекеттик казынанын негизин түзгөн булак. Бүгүн салык кызматынын жаңы имаратын курууга капсула салдык. Бул мамлекетибиздин салык системасын өнүктүрүүдө жана экономикасын чыңдоодо жаңы бийиктиктерге карай дагы бир чоң кадам болуп саналат. Кыргызстандын күч алып бараткан ылдамдыгы күчтүү мамлекет болууга багытталган, деди Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы салык кызматы мамлекеттин негизги өнөктөшү экенин өз иши менен далилдегенин баса белгиледи. Соңку 3 жылда салык кызматы акыркы 30 жылда байкалбаган 100 миллиард долларлык тарыхый чекти 2 жолу ашып өттү. Тактап айтканда 2021 жылы 105,7 миллиард сом, 2024 жылы 232 миллиард сомду түздү. Жаңы 7 кабаттуу имарат уникалдуу архитектурага ээ болот. Ал куш учкан бийиктиктен караганда улуттук валютабыз сомду символдоштурган С тамгасынын жана салык сөзүнүн биринчи тамгасынын формасында көрүнөт. Мындан тышкары имараттын өзү биринин үстүнө тизилген тыйындар болот. Бул дагы туруктуулукту билдирет, деди Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин башчысы курулуш иштерин сапаттуу жана өз мөөнөтүндө жүргүзүүнү тапшырып, салык кызматынын жаңы имараты жалпы жетишкендиктердин жана жаркын келечекке умтулуунун символу болорун кошумчалады. Белгилей кетсек, жаңы имараттын жалпы аянты 7,5 миң чарчы метрди түзөт. Жаңы имаратка мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын, аналитикалык борборлордун, ситуация борборунун, дата борборунун жана ишкерлерди тейлөө борборунун кызматкерлери жайгаштырылат. Айтматов районундагы Михаил Лушухин атындагы мамлекеттик асыл тукум кой өстүрүү чарбасында бүгүнкү күндө 4705 меринос породасындагы ак койлор багылат. Быйылкы жылы 3000ден ашуун төл алынды. Учурда жайлоого көчүрүү үчүн даярдыктары көрүлүп, асыл тукум койлордун жүндөрү кыркылууда. Бул породадагы кочкорлордон ар биринен 7-8 килограммга чейин жүн алынууда. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Михаил Лушухин атындагы мамлекеттик асыл тукум кой өстүрүү чарбасында кыркын өнөктүгү башталды. Чарба жетекчилигинин айтымында мында 5000ге жакын асыл тукум ак койлор кыркылат. Азыркы убакта кочкорлорду
кыркып атабыз. 250 баш кочкорубуз бар. Алдын ичинен 50 башы, 60 баштай основной кочкор деп аталат. Анан кийинкиси ремонт, анан алдын жартысы пробник болот да. Азыр кочкорлорубуз жакшы, козуларыбызды кыркып атабыз, козу кочкорлор. Алардан 4,5 килограмм таза жүн чыгып атат, 70-нчи качестводагы. Эми азыр основной кочкорго кыркайын деп жатабыз. Алдан бир үмүттөнүп атабыз, бир 7-8 килограмм берет го деп. Бүгүнкү күндө ошол деле жакшы показатель болуп саналат. 7-8 килограмм алып атабыз. Австралия өлкөсүнөн алынып келинген кочкорлор менен кыргыз койлорун аргынаштыруу аркылуу бул кыргыз тоолуу мериноз койдун породасы Евгения Лушихинага таандык. Ал жолдошу менен бул чарбада көп жылдык изилдөө иштеринин аркасында ак койго айландырган инсан. Ар жылы кыркын учурунда келип ак койдун жүндөрүн изилдөө ишине активдүү катышат. Башкысы бул койдун жүнү сапатын жоготпошу керек экенин айтат. И 9,5 миллионов за счет привоза сюда в республику почти 102 баранов австралийского мериноса. Потихонечку вливали кровь в разные хозяйства. Но начиналось это все здесь, в Джонтюбе, потом в Аргачоре, потом в Кататалдыке уже второй партии и так далее. По всем фермерским хозяйствам распространяли. А потом, уже когда в бытность Акаева у нас была учреждена программа развития овцеводства и шерсти, по ней специально привезли. Асыл тукум кой чарбасынын бүгүнкү күндөгү көйгөйү кыркылган жүндөрдү сатып өткөрүү. Өткөн жылы кыркылган 15 тонна жүн өтпөй турат. Кыркып бүткөнөн берге келип классировать этет бул эки бала. Мына бул 24-нчи качествого бөлүп атат. Берге 70-нчи качествого кылып бөлүп атат. Булдан чыккандан кийин бул эки бала сортойт, отходторун ар жакка чыгарат. Алдан чыккандан кийин бул жакка барып пресстеп атабыз. Бардык эле кара койго чуркап атпайбы? Анан бул маселе, бул жүндөрүбүз калып кетип атат. Бул өзүбүздөн Кыргызстандан чыккан порода болсок, ушуну да сактап калганга бир жардамдар да болуп атат да азыр буга чейин мына ошонун айынан былтыр 15 тонна жүнүбүз өтпөй калган экен. Мына жыйылып турат. Ушундай бул кыркындарга төлөп атабыз. Анан баягы тикенеги бар, тикенегин тердиртебиз, сорттор турабыз. Ошо менен көп суммага чыгып кетип атпайбы? Анан жүндүн баасы да ылдый болуп кетип атат. Эми азыр чуркап жүрүп атабыз, иш алып барып атабыз ушул маселе боюнча. Чарбадагы койлор жакын арада Чаткал жайлоосуна айдалат. Буга чейин мал ылаңын алдын алуу максатында дарылоодон өткөрүлгөн. Эмдөө көзөмөл жагы Кудайга шүгүр азыр абдан жакшы каралып калды. Райондон да көп вакцина тигүүлөрдүн жардам берип, алып келип дайындап берип атат. Биз ошону калтырбай, убагында салып бүтүрдүк, почти бүтүп калды. Алыскы жайлоого дайын, жакшынакай болуп барып келсе болот. Алдыбызга коюлган алдын эпизодический состояниясын баарын өзүбүзгө тиешелүүлөрүн баарын аткарып дайындап берип койдук. Белгилей кетсек, учурда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан жүндү кайра иштетүү багытында аракеттери колго алынып, жакын арада экспортко чыгаруу жагдайы белгиленген. Нурзбек Шабдамбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Айтматов району. Бакаята районунун Өзгөрүш айылынын тургуну Багбан Шамбет Турсуналиев облусубузда биринчилерден болуп тамчылатма сугаруу жолу менен 2,5 гектар жерге эрте бышкан актриса сортундагы картошканын үрөөнүн алып келип тиккен. Учурда картошканын өсүп чыгуусу жакшы. 1 ай аралыгында картошка бышат. Аталган өсүмдүк тамчылатып сугаруу жолу аркылуу ар бир түп картошка саатына 1 литр 600 кг суу ичип, нымдуулукту дайыма сактап турат. Багбандын айтымында тамчылатып сугаруу түшүмдүүлүктү арттырып, сандан сапатка өтүүгө мыкты өбөлгөн. Бул туурасында кабарчыбыз Айгерим Дүйшебаеванын кийинки материалында. Каарманыбыз Шамбет Турсуналиев айыл өкмөттүн карамагындагы бош жаткан жердин 3 гектарын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү багытында пайдалануу үчүн ижарага алып иштетип келет. Ал бул жерде үй бүлөсү менен бирге 600 түп алмурут, алма, 50 сотук жерине кулпунай жана картошка эгип, багбанчылык менен алектенип иш үстүндө.
2,5 гектар жерине былтыр Ысык көлдөн сыноо үчүн картошканын актриса сортун алып келип, Талас облусуна алгачкылардан болуп отургузуп көрдү. Өсүмдүктүн чыгышы жаман эмес, азырынча жакшы. 1 ай аралыгында картошка бышат. Аянты боюнча 2,5 гектар, түшүмдүүлүгү боюнча түшүмдүүлүгү билбейм, эми быйыл элдер бир 40-50 тоннага чейин алган гектарына. Кыргызстан боюнча биринчи жолу кылып көрүп атабыз да. Буга чейин эч ким кылып деле көргөн эмес мунучу. Анан биз ушуну бир кылып көрөйлү болсо деп бизде өзү суу тартыш. Анан Казакстанда тиккендер бар экен, гектарына бир 70-80 тоннадан алат экен картошканы. Анан быйыл могу көрөбүз эми буюрса, Кудай кааласа. Буюрса бир ай, 1,5 айда касып көрөбүз. Бул ранный картошка, эрте бышат турган картошка. Белгилеп кетчү жагдай бул жер аянты тамчылатып суугарылат. Ал үчүн 500 000 сомго тамчылатып суугарууга керектелген баардык каражаттар алынып орнотулган. Ал үчүн атайын БСР казылган. Муну биз азыр жерге БСР кылып атабыз. Бул суу сактай турган атайын. Ушундай кылып кастык. Астына атайын мындай саман бакал төшөдүк. Ошто могу кулянка айрылбай турган болуп, суу басканда айрылып кетпей турган болуп, мындай жумшак боло турган болуп, буга өзү бир 650-700 тонна суу батат. Могу 2,5 гектар картошканы бир күнгө суугарганга жетет да. Өзү дагы бул мустак болсо, түшүмдүүлүгү сайла эме болот да. Өсүмдүктөр стресс болот да. Жылытып берсең, постоянно өзүштө болот. Тамчылаткан себеби ал постоянно бир калыпта нымдуулукта турат да. Өзгөрүш айылынын айыл башчысы Арген Нурлан уулунун айтымында бүгүнкү күнү аталган айылда көп жылдык чөп чабылып, кулпунай бышып терилип, айыл чарба иштери кызуу жүрүүдө. Ошондой эле тамчылатып суугаруу жолуна көпчүлүк дыйкандар өтүп калса, түшүмдүүлүк мол болорун эскертет. Бүгүнкү күндө ошо дыйкандарыбыз дагы ушинтип тамчылатып суугарса, ошо сууга суу көйгөй чечилмек, түшүмүбүз мол болуп, айыл чарба продукциясын өндүрүүгө жакшы өбөлгө болмок да. Шамбет акебизге буга чейин өзүнүн кайрылуусу менен бош эчтеке өспөгөн 2,5-3 гектар жер берилип, өзү өстүрүп, бүгүнкү күндө 600 дана алмурут адан тышкары анын арасына 50 сотуктай клубника айдап, бүгүнкү күндө түшүмү берип, уже сатыкка чыгып атат да. Жогоруда белгилегендей тамчылатып жаадырып суугарууда түшүм сапаттуу, чыгым аз болот. Андыктан сууну үнөмдөп пайдалануу жолдору караштырылып, өзгөчө тамчылатып жаадырып суугаруу учурдун талабы. Айгерим Дүйшөбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Бакай Ата району. Талас районунун Каракол айыл аймагына караган Андаш каналы ремонттон өткөндүгүнө байланыштуу дыйкандардын үлүш жерине жана көп жылдык чөпкө сууга суу бериле баштады. Дыйкандарга көйгөй жаратып келген Арал айылындагы узундугу 14 километрди ээлеген Андаш каналынын 200 метри бетондолуп, дыйкандарга бүгүндөн баштап сууга суусу бериле баштады. Жергиликтүү дыйкандар көп жылдык чөптү жана арпа буудайларын суугарып жатышат. Андаш каналы 350 гектар дыйкандардын айдоо сугат жерин, андан сырткары Арал айылынын 80% огороддорун суу менен камсыздайт. Былтыркы жылга быйылкы жылды салыштыра турган болсок, былтыркы жыл катаал болуп, дыйкандарга сууду толугу менен жеткире албай, кыйынчылыктар пайда болду эле. Быйылкы жылы аба ырайынын жакшы шартына байланыштуу азыркы учурда дыйкандар суу менен толук камсыздалып бүттү. Арал айылынын тургуну дыйкан Мундузбек Нурманбетов үй бүлөсүнө тагандык болгон 3 гектар 80 сотук жерине эгилген көп жылдык чөбүн жана күздүк буудайын суугарууга киришти. Каналдын абалы аябай начар болчу да. Ар кайсы жерден суулар сиңпетчи, алла көккодон көп эле суу сиңпетчи. Ылдый 50-100ке суу жетпей, ылдый жакта жерлерге. Ушакта суу жетпей эле талаш тартыш болуп эле чырылдашып атчык, жакшы аябай. Көрүп атабыз аябай жакшы. Мен буга чейин келип көргөн эмесмин, бүгүн келип көрүп ыраазы болуп атам. Суу башындагыларга баарына рахмат. Арал айылындагы дыйкандардын 20 гектар төө бурчагы, 50 гектар буудайы жана 20 гектар картошкасы Андаш каналы аркылуу суугарылат. Өткөн жылы сууга суусу тартыш болуп, көпчүлүк дыйкандар күзгү түшүмдөн кур калышкан. Тууралуу айта турган болсок, Каракол аймагына караштуу Арал, Үчемчек айылдарында суу тартыштыгы жаралбайт, Кудай буйрса. Суу быйыл жакшы келип атат, жетиштүү эле болот.
Дыйкандар толук кандуу сугат иштери менен алек болуп, баары талаада. Андаш каналынын баш жагына латок орнотулуп, ортосу бетондолбогондуктан жер арык аркылуу келген суу коромжуга учурап келген. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттын эсебинен куюлган бетондон сырткары каналдын жээгинде 4,5 километрге чейинки жол салынып, баарына турба коюлуп, бүгүнкү күндө ушул жерден техникалар каттап жатышат. Бул бир эле бизге эмес, жалпы ошо Арал айылынын фермер дыйкандарына дагы кызмат кылып жатат. Анткени альтернативный жол болуп, ушу поляларына киргенге техникаларга дагы жакшы болуп калды да. Бул канал аркылуу Үч Эмчек айылынын дыйкандарынын үлүш жерине да сугат суусу берилип турат. Орозбек Бейшебаев, Зина Акматова, Талас району. Адам өмүрү баарынан кымбат. Мына ушундай аталыштагы айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө рейд жүргүзүлдү. Талас шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери мектеп окуучулары 3 айлык каникулга чыкканына байланыштуу алардын жолдон коопсуз өтүүсүнө көзөмөл жүргүзүштү. Себеби акыркы убакта шаар ичинде жаш өспүрүмдөрдү унаа сүзүп кеткен бир нече учур катталган. Кийинирээк кийинки материалда сөз болот. Талас шаарында үстү-үстүгү жылы жаш өспүрүмдөрдү унаа сүзүп өрөө учурган 4 учур катталган. Алардын айрымдары коопсуздук камераларында да түшүп калган. Мындай жол кырсыктарын алдын алып, болтуртпоо аракетинде Талас шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери адам өмүрү баарынан кымбат аталышындагы кезектеги рейдин өткөрүштү. Жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чара жүргүзүп атабыз. Мунун бирден бир себептери азыр мектеп окуулары бүтүп, азыр окуучулардын баары каникулга чыгып, баары үйлөрүндө. Көчөгө көп ата-эненин кароосуз көчөгө чыгып кетишип атат. Көчөгө оюнуп, велосипед тээп көчөгө чыгып кетишип атат да. Ошолор негизинде баягы жол кырсыктары катталып калып атат. Ошо жол кырсыктарын болтурбоо максатында азыркы ушу ата-энелерине дагы бирден бир кайрылып кетет элек. Балдарын кароосуз калтырбай, көчөгө чыгып атканда карап, жолдон өздөрү өткөрүп. Бул күнү рейдтин жүрүшүндө унаалар көп өткөн жолдордо жаш өспүрүмдөр эч кандай ата-энесинин кароосусуз жол боюнда атүгүл жолдун кооптуу делген орто ченинде топ ойноп жүрүшкөнүнө күбө болдук. Маек кызматкерлери ал окуучу балдарга жол боюнда чоң адамдардын коштоосусуз жүрүү кооптуу экенин жана аягы жагымсыз абалга алып келерин эскертишти. Мындай туура эмес көрүнүшкө күбө болгон айдоочулар балдардын ата-энелерин ар дайым жанында болуп, коопсуздугун камсыздап турушса дешет. Мен ушул жерде көп өтөм, ары бери. Жумушка байланыштуу. Бирок ушул жерде бул жаш балдар көп да негизичи. Ушу малдар дагы көп, жаш балдар дагы көп. Өзгөчө жаш балдар топ каалап чуркап чыгып калат. Велосипед менен катуу чыга калат да. Amba жетишкени бар, жетишпегени бар да. Бул техникага ишенип болбойт да. Любой момент жерден бир нерсеси бузулуп калышы мүмкүн. Айтор опасность көп да бул жердечи. Ошол жакка бир көз буруп, көңүл буруп койсо жакшы болмок ата-энелердин барысы элечи. Эми ата-энелер деле ошо өз балдарын өздөрү айтпаса биз токтоп айтсак жаман көрөт да. Эми ошол нерсени бир жоопкерчиликти моюнга алып, балдарына жакшы тарбия берип койсо биз дагы жакшы болуп калат элек. Кудай буйрса, ушундай жакшы ишеничтебиз. Акыркы жылдары шаарда унаа кыймылынын саны көбөйүп келгендиктен ар бир ата-эне же алардын жакындары жолдо балдарын кароосуз калтырбашы керек. Маселен, мындай учурду эске албагандардын натыйжасы оор жана кейиштүү болуусу ыктымал. Андыктан ата-энелер дагы балдардын жолдогу коопсуздугу маанилүү экенин баса белгилешет. Ар бирибиз жол эрежесин сактап, балдарыбызды жаныбызга алып жүрөлү. Азыр каникул учуру, балдардын эс алуу күндөрү келатат. Жалгыз жарым жибербей, жанына карай турган, акыл эси толук балдар менен жөнөтүп тургандай болуңуздар. Жол кырсыгына учурабасын, балдарыбыздын өмүрүн сактап калайлы. Балдар биздин келечегибиз. Мен бүгүн сейилдеп келатам балдарым менен, кичекейлер менен парктан жол эресин сактап, өзүбүз пешеходдон өтүп, оң жак, сол жакты карап, знактарды карап өтөлү. Ар бирибиз өзүбүздүн балдарыбызды карап, карасак бардыгы тынч болот, таза болот. Адам өмүрүнүн коопсуздугу айрыкча маанилүү. Алдыда Талас шаардык маек кызматкерлери тарабынан аталган өңүттөгү жол кыймылын жөнгө салуу, окуучулардын жолдон коопсуз өтүүсүн камсыздоо жана жол эрежелерин бузулушун аныктоо боюнча иш-чаралары улантылмакчы. Чайлы өз алдыда жүргөн убакта
өзүңөрдүн досторуңарга, классташтарыңарга байланыштарыңар жолуксаң айткыла. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Талас шаары. Аялдар коомдогу зор күч. Алар коомдун өнүгүшүнө ар кандай мыйзамдарды кабыл алып, жарандардын жашоо турмушунун жакшырышына өз салымдарын кошуп келишет. Айтматов районунун Аманбаев айыл өкмөтүндө облустук аялдар кеңешинин жыйыны өткөрүлүп, жигердүү иш алып барып жаткандар сыйланышты. Кийинирээк кийинки материалда сөз болот. Бүгүн Аманбаев айыл өкмөтүндө облустук деңгээлдеги аялдар кеңешинин жыйыны өткөрүлдү. Жыйынга 4 райондон жана Айтматов районунун айылдарындагы аялдар кеңешинин мүчөлөрү катышты. Салттуу түрдө уланып келе жаткан иш-чарага Шекер айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыгүл Мураталиева катышып, энелерге ден соолук каалап, алардын коомдогу аткарып жаткан ишин баса белгиледи. Айымдар, сиздер биздин дүйнө жүзүндөгү ушул тынчтыктын, коопсуздуктун, мээримдүүлүктүн баардык кайсы тарапты айтпасак кармап отурган айымдар сиздерсиздер. Анан баягы биздин өлкөбүздөгү дагы, мамлекетибиздеги дагы гендердик теңсиздүүдү колдоп аткандарынакей сиздерсиздер. Уюмдар комитетинин конференциясы ийгиликтүү өтүп, өзүнүн бир жашнакай жемишин берет деп мен ойлойм. Мындай иш-чаралар бүгүн гана эмес, ар дайым өтүп турушу керек. Мындай эң сонун иш-чараларды биз баймамай өткөрүп турушубуз керек, тажрыйба алмашып турушубуз керек. Облустук аялдар кеңешинин жыйынына келгендердин катарында Буурул Бүбү Кашкантаева дагы бар. Ал 13 жылдан бери Аманбаев айылынын аялдар кеңешинин төрайымы болуп эмгектенип келет. Көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин айым депутаттарынын форумунун ардак грамотасы менен сыйланды. Биз биргебиз аттуу бул 4-чү конференциясы болуп жатат. Былтыр Манас районунда болгон. Анан кыргызча айтып келгенде Куржун деп коебуз. Ошол Куржунду бизге бакаята Манас району Карабура Чыңгыз Айтматов районуна берген. Ошол Куржундун негизинен себеп болду, бирок негизи бүгүнкү иш-чарада биз биргебиз деген Талас областындагы баардык аял затын, дүйнө жүзүндөгү Кыргызстандагы баардык аял затын башын бириктирип, эне ата асказоо, эне агып турган булак, бала боорунда чырак деп айтып койсок болот. Дал ушундай эле сыйлык алгандардын катарында Шекер айылынын аялдар кеңешинин төрайымы Гүлзина Жүндүбаева дагы бар. Аялдар кеңеши элеттеги каада салттардын жанданышынан тышкары ар кандай үй бүлөлүк зордук зомбулуктарга каршы күрөшүүдө дагы жигердүү иштерди алып барып жатканын кошумчалады. Жакында эле Арчагыл айылында чоң семинар өткөрдүк. Аялдардын зордук зомбулук жөнүндө аябай кененирээк иш-чарада алып бардык десем жаңылышпайм. Жакшы өттү аябай. Өзүм кол өнөрчүлүгүм бар, кыздын себим бар. Теге эме кылып ачып койгом магазинимди. Азыр берге да көргөзмөмдү алып келдим. Мага ушул сыйлыкты берип кеткен биздин Шекер айыл өкмөтүнө ыраазычылык билдире алам. Бактыгүл айымга менин эмгегимди эметип, баалап, ушул нерсени бергенге мага дагы мындай дагы бир жакшы жумуштарды аткарганга эме болуп калдым да, шык болуп калдым, мага ыраазымын. Жыйындын жүрүшүндө Аманбаев айылынын аялдар кеңешинин жыл башынан бери аткарган иштери көрсөтүлүп, башка райондон келгендер менен өз ара пикир алмашуу болду. Айгерим Дүйшөбаева, Сыймык Барманов, Чыңгыз Бокошев, Айтматов району. Калктын саламаттыгына кам көрүп, дартты эрте аныктоо максатында Талас шаарында көчмө клиника иш алып барууда. Гепатиттен В-С түрүнө анализ тапшырылып, жыйынтыгы 20 минутта чыгууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Көчмө клиника 2023 жылы Россия Федерациясы тарабынан боор оорусун алдын алуу жана дартты эрте аныктоо максатында алынган. 2024 жылдын май айынан баштап калктуу конуштарда иш алып барууда. Бул иш быйылдагы 24 жылдын декабрь айынын аягына чейин жүргүзүлөт. Быйылдагы ошол былтыр камтылбай калган айылдарды биринчи ирет камтып, андан кийин калган областтар, калган айылдагы калктуу конуштардын бардыгын тейлегенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө Борбордук базарда 200
80 kişini kamtıp analizlerini aldık. Anın içinden 11 hepatit B virusu anıqtalıb, hepatitin sığ türü 4 kişiden anıqtalıb oturadi. Аларды заключениясы менен жергиликтүү врачтарга жолдомо берип атабыз. Көчмө клиникада Талас областык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатит жана ВИЧ инфекциясын көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери иш алып барышууда. Анализ тапшырууга 23 жаштан 65 жашка чейинки жарандар кайрылса болот. Иш чарасынын максаты гепатит оорусунун Б, С түрлөрүнүн алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат. Бул анализге ачкарын келиш керек. Анализдин жыйынтыгы 20 минуттан ичинде берилип жатат. 23 жаштан 65 жашка чейин тапшырса болот. Буюрса райондордо болобуз. Манас району, Талас району, Бакай Ата району, ушу бардык ушу Талас областына бардык райондордо болгонго аракет кылабыз. Кумарык айылдын тургуну Бакбөт Ажиева боор оорусун алдын алуу үчүн эртең менен келип көчмө клиникага анализ тапшырган. Анализдин жыйынтыгы таза чыкты. Эртең менен келген, аябай көп болду адамдар. Өчөрткө турдук. Көп өтпөй эле биз ошо анализди текшерип жарым саатка жетпеген немеде чыкты. Мен анализим таза, рахмат силерге. Ошо бүгүн бизге Таласка келип, ошо биздин анализди тапшырып, таза чыгарганыңар үчүн ыраазыбыз. Боор адам организминин фильтри жана фабрикасы. Боор оорусун алдын алуу үчүн жыл сайын анализ тапшырып жана дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп туруу зарыл. Анткени көп учурда боор ооруга чалдыккан көпчүлүк жарандар билбей, качан гана өтүшүп кеткенде дарыгерге кайрылышууда. Айта кетсек, бул көчмө клиника эмки аптада Талас районундагы жарандарды кабыл алат. Анализ тапшыруу акысыз. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары. Быйыл областа жалпы 2200-дөн ашык бүтүрүүчү 11 классты аяктаса, 9 классты 5000ден ашуун бүтүрүүчү аяктады. Учурда бүтүрүүчүлөр мамлекеттик экинчи экзаменин тапшырып, буга чейин алган билимдеринин жыйынтыгын көрсөтүшүүдө. Биздин чыгармачыл топ элеттеги мектептерде болуп, бүтүрүүчү класстардын мамлекеттик экзамен тапшыруу учурунан кабар алып келишкен. 2023-2024 жаңы окуу жылында пайдаланууга берилген Балбал орто мектебинин эмгек жамааты жана мында билим алган 167 окуучу окуу жылын ийгиликтүү аяктады. 11 класста аяктап жаткан окуучулар буга чейин ЖРТ тестин тапшырып, учурда жыйынтыгын күтүүдө. Ал эми мамлекеттик экзаменде милдеттүү түрдө 4 сабактан тапшыруусу каралган. Азыркы учурда экинчи экзамен жүрүп жатат. Биринчи экзаменди ийгиликтүү аякталдык деп ишенем. Экинчи экзамен жакшы деңгээлде өтүп жатат. Биз буга чейин окуп дайынданган, консультация болуп жаткан ошолор жөнүндө эле суроолор келип атат. Жакшы тапшырып атак. Башка 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө ийгиликтерди каалайм, бардыгы жакшы тапшырып алсын. Келечекте буюрса ОЭРТин тапшырдык, ОЭРТин жыйынтыгы чыкса, буюрса жакшы чыгат деген үмүттөмүн. Финансы тармагына тапшырсам деп үмүттөнүп атам. Облустун башка мектептеринде эле бүгүн таң эрте башталган мамлекеттик экзаменге бүтүрүүчү класстардын окуучулары толук катышты. Атайын жооптуу мугалимдер даярдалып, жообого ылайык жүргүзүлгөн. 9 классты быйыл 18 окуучу, 11 классты 11 окуучу бүтүп жатат. Билим сапатыбыз жалпы 30% түзөт мектеп боюнча. Биринчи экзаменде 11 класстар кыргыз тилден берген, эссе жазышкан. 9 класстар болсо математикадан комплекстүү текст жазышкан. Биринчи экзамендин суроолору сайтка жүктөлгөн, Энкоид сайтына жүктөлүп, 7:30 жүктөлүп, биз сайттан өзүбүзгө көчүрүп алып, анан окуучуларга көйүтүп бергенбиз. Бул экинчи экзаменде болсо биздин почтага салынды. Ошо почта аркылуу көйүтүлүп окуучуларга таратылып берилди. Кооз Чак айылындагы Мырзабек Мамбетов атындагы орто мектебинде 300дөн ашык окуучу билим алат. Бүтүрүүчү класстар үчүн мамлекеттик экзамен дагы белгиленген тартипте өткөрүлүп, окуучуларга бардык шарттар түзүлгөн. Мамлекеттик экзаменге быйыл бүтүрүүчүлөрүбүз 31 окуучу тапшырышып атат. Бардыгы ийгиликтүү тапшырышты. Мамлекеттик экзаменибиз өз убагында башталып атат. Экзаменге жакшы ар бир окуучуларыбыз ЖРТга дагы Секамга, Салымбековго катышты. Андан тышкары бул жерде консультациялар болду өз убагында. Консультацияларга катышып, мына ошол боюнча маалыматтар берилген.
Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн берген маалыматына ылайык, Талас шаарынан 9 мектептен 9-классты 826 окуучу, 10-классты 414, ал эми 11-классты 553 окуучу аяктады. Талас район аймагындагы 29 мектептен 9-классты 1271 окуучу, 11-классты 665 окуучу аяктаган. Бизде Талас районунда жана Талас шаарында бүгүнкү 7 июнга карата 9 жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө жыйынтыгыч мамлекеттик аттестациянын экинчи экзамени болуп жатат. Буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде жыйынтыгыч мамлекеттик аттестациялар 3 июндан 14 июнга чейин уланат. Башка жылдардан өзгөчөлүгү ошол буга чейинки окуу жылдарында 5 предметтен экзамен болсо, бир предметти тандоо болчу. Быйылкы окуу жылында өзгөчөлүк болуп, ошо тандоо сабактары салынып, 4 милдеттүү предмет деп бекитилген министрлик тарабынан. Алар эне тилинен, математикадан, кыргыз класстын окуучулары орус тилинен жана орус класстын окуучулары кыргыз тилинен экзамен тапшырат жана тарых сабагынан. Белгилей кетсек, буга чейин мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн мамлекеттик экзаменин биринчи туру өткөрүлгөн. Нурзбек Шабдамек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас району. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алды да аба ырайы тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын.